Туркиядагы Дарданелла булуңунун түндүк бөлүгүндө туристтердин кемеси менен Орусиянын танкери кагылышып кетти. Окуя 27-июнь күнү катталган. Эки кеме тең жабыркаган. Андан 853 жүргүнчү жана экипаждын 382 кызматкери куткаруучулар тарабынан эвакуацияланып, алардын 3-өө денелеринен түрдүү жарааттарды алышкан. Биз ушуну менен жашообуз бүттүбү деп ойлогонбуз. Аябай корктук. Сыртка чуркап чыксак, баары куткаруучу кийимдерди кийип алышыптыр. Титаниктегидей болду. Айлана бүт күйүүчү майжыттанып, баары азыр эле жарылып кетчүдөй сезилип, бактыга жараша баары бүттү. Биз ызы чууну уктук, эмне болуп жатканын түшүнбөй да калдык. Жер титиреп жаткандай болду. Анан биздин кеме танкер менен кагылышканын билдик. Туристтердин кемеси Грециядан Стамбулду көздөй бараткан. Орусиянын танкери Туапска күйүүчү май ташып баратып кырсыкка кабылды. Учурда кемелер Галиполдун аймагында калтырылды. Иликтөөнүн негизинде кырсыкка эки кеменин тең күнөөсү бар деп табылды. Алар окуя болгонго чейин башкаруу борборунан эскертүү алышкан болчу.